Күндүн маанилүү жаңылыктарын камтыган Ош жаңылыктары программасы назарыңыздарда. Аны мен Бексултан Калыбеков алып барам. Саламатсыздарбы? Ноокат районунун Төөлөс айыл аймагында аз камсыз болгон үй бүлөнү Ыйман Аманат Нуру кайрымдуулук фонду колдоого алып, элдин салымы менен турак жай салынып берилди. 3 бөлмөлүү заманбап шарттар каралган. Бул курулуш аталган фонддун кайрымдуулукта курган 18-чи үйү. Темага кабарчыбыз токтолот. Уркуя Өмүрзакова 53 жашта. Ноокат районунун Төөлөс айыл аймагында жашайт. Бир балалуу жалгыз бой энеге айылдаштары мигранттар өлкө аймактарындагы жарандар кайрымдуулугу үчүн акча которушкан. Ага жаңы заманбап үй салып беришти. Үйүбүз кичинекей болчу да, временкада жашап, ошентип ушумалга чейин кыйналып жашап келдик эле. Анан жолдошум дагы өтүп калды. Анан ошол менен мына али ушу Ыйман Аманат фондунда али балабыз, өзүбүздүн балабыз келип, анан ушу жардам кылып, ошентип эле жомоктогудай болуп бүтүп калды. Азыр эми кубанычымды айтсам чексиз да, айтып түшүндүрө албайм. Үй 3 бөлмөлүү, керектүү буюм тайымдар менен толтурулган. Ыйман Аманат Нуру кайрымдуулук фондунун бүткөрүлгөн бул 18-чи турак жайы. Алдыда муктаждык жаралган жарандарга колдоо көрсөтүүнү мындан да жакшыртаарын белгилешет. Берешен жомарт март, элдин келечегин ойлогон чыныгы патриот, жомарт инсандар себеп болуп, Ыйман Аманат кайрымдуулук фонду бул 18-чи үйү. Кудай буйруса 2 айдын аралыгында 19 менен 20-чы үйүбүз дагы толугу менен бүтөт. Үйсүз мусулман бир туугандарыбыздын санын азайтуу максатында эми мындай жеке ушундай бирден салбастан эми дом салуунун аракетиндебиз. Азыр эми чертождору чызылып атат. Төөлөс айыл аймагында социалдык жактан муктаж үй бүлөлөрдү колдоо багытында материалдык жардамдар көрсөтүлүп келет. Тагыраагы аймакта 5-чи турак жай бүткөрүлдү. Ага жергиликтүү бийлик тарабынан пайдубалын куруу үчүн керектүү материалдар алынып берилген. Ошо пайдубалын куруу үчүн толук ошол курулуш таш шагал деген, анан курулуш материалдарга толугу менен жардам бердик. Анан акчалай ошо бизде ошо статья бар, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө карата ошолдон акчалай жардам да бергенбиз. Аймакта 112 үй бүлө колдоого муктаж катары каттоодо турат. Аларга социалдык жардамдарды көрсөтүүдө казынадан акча каражаттары бөлүнгөн. Үй жайы жокторго жергиликтүү бийлик тарабынан турак жай салууга жер тилкелери ажыратылып, керектүү документтери бүткөрүлүп берилген. Зарина Рахманбердиева, Муслим Ахметжанов, УТРК Ош.